Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан сүйлөмдүн баяндоочу деген жаңы теманы өтөбүз. Сүйлөмдүн ээсинин кыймыл-аракетин, алабалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Алар эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Баяндооштун асты эки түз сызык менен сызылат балдар. Анда мен төмөндөгү текстти окуп берем, силер кут коюп уккула. Жаңылгандан кийин Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албай турган. Кардын түшкөнүн, анан ал бир кезде жок болуп, кийин гүлдөрдүн өскөнүн гана билет. Жаз, андан кийин жай болору, анын артынан күз келип, андан кийин кыш түшөрү менен иши жок эле. Ошол себептүү жазында да алма жейм деп ыгы жок жерден чатак салат. Айласы кеткенде көзүн жумуп алып асман жака карайт. Оозун ачып, алма быш, оозума түш деп кыйкырат. Өткөн жылы кыш айларынын биринде апасы бир жолу ушул сөздөрдү айттырып, алма берип койгон эле. Ошонун артынан дагы ушундай десем, кайрадан оозума алма түшөт деп кыялданабы. Таалайбек дагы бир жолу ошентип айтып жаңылды. Эми балдар айткылачы, Таалайбек эмне кылды? Жообун жумушчу дептерибизге жазабыз. Жана дагы ушул дептерден улай эле тексттен 3 сүйлөм көчүрүп жазышыбыз керек. Суроо берип, сүйлөмдүн баяндоочун тапкыла. Кандай суроолор берилет эле балдар? Туура айтасыңар. Эмне кылды, эмне кылат деген суроолор берилет. Ушул суроого жооп берген сөздөр бул сүйлөмдүн баяндоочу болуп аталат. Сүйлөмдүн баяндоочунун астын эки түз сызык менен сызып коебуз. Ал эми үйгө тапшырма балдар. Мен кечээ эмне кылгам? Мен бүгүн эмне кылдым? Мен эртең эмне кылам деген суроолорго жооп жазгыла. Саламатта калгыла.